Маалыматтар боюнча мен сиздерге келдим маалымат алуу. Ошол ЮКЦ боюнча элдердин кайрылуусу. Бул жерде унаалар аябай катуу ылдамдыкта жүрүшөт. Айлана чөйрөнү булгашып аткандыгы боюнча маалымат берип, анан бул ушул жарандардын кайрылуусу бар экен сиздерде арыздын негизинде. Ошол арыз ишке ашып атабы? Анысы бир. Экинчиси, арыздын негизинде экинчи кайрылууларында буларды асфальт кылып берсе, аябай жакшы болмок деп. Үчүнчүсү, ал жерде айлана чөйрөнү булгаганда улгайган адамдар, жаштар азыркы күндө экологияны бузулуп, ушундай бир өтө жаман абалга келип калган учур болуп атат экен. Ошого кандай жоопту бердиңиздер? Ошол каттын негизинде ооздек эмес, каттын негизинде жооп кайттыңыздарбы? Аты жөнүңүздү тааныштырып, элеген кызматыңызды айтсаңыз, коомчулукка. Мен аты жөнүм Тиленов Мурадилла Айдарбекович, Төлөс айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп иштейм. Азыркы учурда ушул күндө айыл өкмөт башчыбыз кызматтык сапардамага кеткен, тажрыйба алмашууга Кытайга. Андыктан азыр убактылуу башчынын милдетин аткаруучу буйрук менен мен болуп турам. Суроолор өтө жакшы болду. Бул чындыгында биздин өзүбүз да өтө күйүшүп өткөн маселе. Кыргыз түштүк цемент заводу бизден 2012 жылы илгерки биздин талаага бара турган жолду технологиялык жол катары пайдаланууга уруксат берүүбүз боюнча кайрылган 12 жылы. Бул маселе ошол эл чогулган жерде ошол жердин ээлеринин көпчүлүгүнүн катышуусунда, то есть бирөөнүн бир мааракеси болгон жерде эл чогулуп калган эле, ошол жерге маселе салынып, ушундай сурап атат деп, алар өзү макулдукту берип, анан айылдык кеңештен ал маселе колдоо тауып, 12 жылы технологиялык жол катары алар пайдалана баштаган. Жолду оңдошуп, сүрүшүп, кеңейтишипчи. Бирок тилекке каршы элдин маселеси өтө туура. Ал жерде биздин азыр 2 жаңы калктуу конуш бар. Андан тышкары үлүштүк жерлерибиз бар, элдин үлүштүк жерлери. Жолду оңдошкон, бирок ал жерде оор жүк ташуучу машиналар цемент ташып катташат. Машиналар үзгүлтүксүз, күнү-түнү круглый сутка катташат. Ал туура. Машиналар катуу жүрүшөт, чаң көтөрүлөт. Айрыкча мына жайдын саратан күндөрүндө чаң көтөрүлүп, ал жердеги жашоочуларга өтө мындай ыңгайсыз шарттарды эме кылат. Алар бакчылар чыгышып, же бир казанын ачып, сыртта тамактар жасай баштайт. Кир кийимдерин илген болсо, алар ошол лайга чыпташып калат. Кээ бир үйлөрдө оор жүк ташуучу машина өткөндө вибрация болуп, анча-мынча долдан жаракат кеткен учурлар да катталып атат. Ооба. Бул боюнча биз акыркы, мен азыр жанымда кагаздарым жок, ошондуктан мына айтайын. Акыркы бир 10 жылдан бери жылына эл кайрылат. Эл кыйналды, кайрылат. Биз ЮКЦга кайрылабыз. Кичине суу сееп коет. Жана чаң көтөрүлөсүн депчи. Водовоз менен кичине суу септирет дагы. Ошол эле бойдон бир 5-6 күндөн кийин дагы кайра эле ошол абал болуп калат. Бул маселелер 2023 же 2022 жылы акыркы ирет эл катуу көтөрүлгөндө Ош облусунун Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусуна ыйгарымдуу өкүлү Раматылык Жарасул Абдыраим губернатор болуп турганда, ошол жерге чейин жарандарды, өкүлдөрдү алып биз чогуу барып кайрылганбыз. Сиздер? Ооба. Жарандар менен чогуу, ошо жарандар демилгеси менен барганбыз. Анан маселени мели жеринде карайбыз деген, бирок тилекке каршы кандай болду, бул каралбай калып калды. Биз ЮКЦга кайрылуубуз. ЮКЦ менен андан келип туруп биз ошол эле коомчулукту алып, балдарды алышып, элдин өкүлдөрүн ЮКЦга барганбыз. Барып ошол жердин жетекчилери менен кабинетинде көзмө-көз отуруп сүйлөшкөнбүз. Маселе ошол жолду биздин Төлөс айыл өкмөтүнө 2 километр 200 метри биздин аймакта турат.
биздин айыл аймактын территориясында турат. Ошол жолду бир асфальттап же болбосо бетондоп берсек, элдин маселесинен кутулат элек. Бирок алар мындай условия койду. Мейли биз цементини ошол кездеги жетекчилиги. Мейли биз цементини берели, силер элди уюштуруп, бетон куганга арматура. Ал 2 километр жерге көп сандаган арматура кетет. Ага биздин бюджетибиз позволят койт, элдин күчү жетпейт. Ошентип маселе ачык калып кеткен дагы элечи. Эми ошондо ЮКСнын жетекчилери арматурасын алып берсин, биз башка цементини кылып берели деген. Цементини ЮКС кылып берейин деген. Ооба. Арматураны силер эл деп айткан эмес, ама айлыкөтү уюштуруп берсеңер деген. Айлыкөтү биз өзүбүз дотацияда отурабыз. Мындай маселени чечишибизге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Караңыз, эгерде буну ооз-2 кайрылуу кылдыңыздар да сиздер жүзмө-жүз отуруп. Жазуу жүзүндө жылына 1-2 жолунан 3 жолунан кайрылам ЮКСга. Биздин жарандарга мындай зыян чыгып атат. Даже компенсация кылып бер деп кайрылган. Алар эч ондай маселе жок. Алар болгону 1 жылда биздин социалдык объекттерге, ирригационный сеттерге цемент түрүндө 70 тоннадан 70 тонна каржылабай жардам берет. Посильный помощь көрсөтөт. Мындайча. Типа, ошо жолду пайдаланган үчүн ошону неме кылат. Биз объекттерге бөлүп берип, анын отчетторун кылып пайдаланабыз. Эми азыркы учурда кайсы жардамдарды берип атат? Ошодон башка цемент деле да. Цементтен башка эчтеке жардам жок. Эми азыр ошону буга чейин анча-мынча ички жолдорду планировкаларды тегиздеп издесек, анча-мынча грейдерден жардам берип турчу эле. Азыр техникаларын тилекке кошолор бүт жүк ташуучу техникаларын менчикке сатып берген. Азыр жол мага карабайт, мен ал жолду пайдаланбаймын. Аны бизден цемент алуучу потребительдер гана пайдаланат деген темага да өтүп алган аларчы. Азыр ошондо сиздердин эч кандай амалыңыздар калбадыбы? Амалыбыз калбады биздин. Биз өзүбүз ошол жардам сурап атат экен. Укпай жатат ооба. ЮКС укпай жатат. Ушундай деп айтса болот. ЮКСнын жетекчиси укпай атат. Так. Акимият бардыбы? Акимият барган. Азыр могу акимибиз жаңы келди. Буга чейинки акимдер барып сүйлөшкөн. Ооба. Аны менен жолуктум кече. У киши менен эме? Аны менен жолуктум кече. Аты Нурбек экен. Ошол өзүнө жолуктум. Рахмат сизге маалымат үчүн. Эгерде сиздерди укпай аткан болсо, анда биз СОС аппаратынын жетекчилерине ушул видеону ал жакта болуп аткан маалыматты алдык биз. Алдым. Основной баягы бурулган жери бар экен. Ошол бурулган жерден аябай катуу чаң болот экен. Ошол бурулган жерден башталып туруп заправкага чейин. Ал эле жер эмес. Ошол жанакта нар жактан мындай кечүүдөн чыккан жер бар. Ошол жерге чейин 1 километр 100 метр да, жолдун жарымы. Биз ошону дагы сурандык. 1 километр 100 асфальттап же болбосо бетондоп берсеңиздер, элдин маселеси чечилет. Жок. Экологиялык зыянда үлүчтүк жерлерге айылча өсүмдүктөрүнө дагы тийип атат. Аны эч жакка жашыра албайбыз. Кандай рахмат сизге маалымат берип, убактыңызды ажыратып. Анда биз акимге арыз калтыралы, анда мен арызды даярдап койдум. Основной баягы жол боюнча ошол гана кетет. Рахмат сиздерге дагы. Ишиңиздерге ийгилик.